Айт намазынын окулуу тартиби кандай? 2 рекет эле окулат. Азан жок, камат жок. Жумадан өзгөчөлөнүп, хутба намаздан кийин окулат, минбарга чыгып хутба. Намазга туруп эле, сап туруп эле ниет кылынат. 4 такбирлери ашыкча болгон. Айт намазына окууга ниет кылдым, ушул имамга уюдум. Аллаху акбар. Субханак Аллахумма бихамдик ва табарак асмук ва та'ала жаддук ва ла илаха гайрук деп туруп анан кийин 3 жолу дагы такбир кошулат. Аллаху акбар, кол көтөрөт, кол байланбайт. Аллаху акбар, кол көтөрөт, кол байланбайт. Аллаху акбар, кол көтөрүп байланбай түшүп, анан кийин 3-чүдөн кийин колду байлап туруп, ауду бисмилла, Фатиха, Замсура кыраат кылынат имам. Арттагылар болсо кыраат кылбайт. Анан кеттик Аллаху акбарга руку, кадимкидей сежде, 2-чи рекетке турабыз. 2-чи рекетте туруп деле кадимкидей кыраат кылынат. Бисмилла, Фатиха, Замсура окулуп туруп, анан рукуга кетпей туруп, дагы 3 такбир кошулуп калат. Аллаху акбар, Allahu akbar, Allahu akbar деп тур, анан 4-чүсүндө анан Allahu akbar деп рукуга кетип, кадимкидей анан намаз бүтүрүлөт. Айт намазынын окулуунун тартиби. Ушул такбирлерди кошуу, ашча такбирлерди кошуу бул важип болуп эсептелет. Милдеттүү болгон намаздын милдеттүү бир амалы болуп, айт намазынын өзгөчөлүгү ушул да. Анан кийин хутба окулат, анан жамаат менен иншалла Кур'ан окуп, дуа кылып, Кудайым буйрса анан кийин майрамдайбыз иншалла. Аллахым кабыл кылсын. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин бирахматика я архамар рахимин.